Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Борбордук телеканалдын эфиринде кайрадан күндүн темасы назарыңыздарда. Биз сиздер менен бүгүн талкуулай турган темабыз кече жакында эле Агылдоо жаңы конушунда жети үй бүлөнүн үйү талкалануу алдында турат деген жана дагы ошондой эле жер талаш маселеси боюнча өтө коомчулукта уудуу жагдай болуп жатат. Бишкектин четиндеги Агылдоо жаңы конушунун Айкөл Манас көчөсүндө жайгашкан 7 тургундун жер тилкеси талаш жаратып 14-июнда аталган жерде милиция кызматкерлеринин катышуусунда ызы чыккан. Анда аталган 7 тургун 2016-жылы Чынара Осмоналиева аттуу аялдан жер тилкелерин сатып алып, үй салышкан. 2016-17 жылдары сатып алып, бул жерге тамсала баштаганбыз. Кимден сатып алдыңыз? Осмоналиева Чынарадан сатып алганбыз. Молдобаева Тамара, ошол Аким деген киши экөө келип бул жерди талаштады. Бул 4500-ге сатып алган кайнежем менен күйөөм. Анан $10,000 сурап атат да. $10,000 эмес, 10 тыйын таап бере албайбыз аларга биз. Мен өзүм 7 балам бар. Болгону 4 соттук жер. Аран курганбыз бул жерде. Ошол менеттерибиз менен эле сатып алганбыз да, бул жер эч кандай. Завкат деген жер түшүнчү эмесмин. Ошолордон уктум. Биз эч кандай басып алган эмеспиз да бул жерди. Бул жерде мен калыстык гана сөзүмдү айта алам, себеби ушул эле жашап келаткан кошуналарыбыз 7 семья 2014-жылы чогуу эле алып баарыбыз тең тамсы алып мына жашап келатабыз да. Закондуу түрдө алайбыз. Анан үй салып жашагандан кийин эле ушундай пайда болду да. Булар эмне биз эмне? Бирөөнү өлтүрдүк беле, же бир нерсе кылдык беле? Ушуларга чара көрүп бергиле, суранабыз силерден. 2019-жылы жашоочулар үй салып, свет, суу маселесин чечип алышкандан кийин Тамара Молдобаева аттуу аял келип, аталган жер ага караштуу экенин айтып, бул иш сотко өткөн. Кийинчерээк жогорку сот жер Тамара Молдобаевага караштуу экенин аныктап, чечим чыгарган. Андан соң күч органдары аталган жердеги үйлөрдү бузууга келишкенде ызы чыккан. Буга себеп башында ошо президентибиз жерлерди трансформациялоо боюнча үйлөрдү мыйзамсыз басып алынган жерлердин баардыгын мыйзамдаштырып берүү боюнча өзүнүн тийиштүү тараптарга буйругун берген. Тийиштүү тараптар өздөрүнүн ишин аткарып жаткан учурда дал ушундай баягы мурдакы бир эле жер 2-3 кишиге сатылып кеткен сыяктуу бир түшүнүксүз жагдайлар агындылар сыяктуу калпып чыга баштады. Эми мунун аягы кандай болот, эмне болот деген суроо баарыбыз деле ойго салып турган учуру. Биз сиздерге студиябызга ошол 7 үй бүлөнүн мүчөлөрүн чакырганбыз, бирок алар өздөрүнүн бир шарттарын айтып келе алышкан жок. Балким алар тийиштүү экинчи тараптар менен дагы өздөрүнүн сүйлөшүүлөрүн жүргүзгөндүгүн дагы маалымдашты. Ал эми ошол 7 үй бүлөнүн жерин ээсин студиябызга чакырганбыз. Алардын чындыгы кандай, эмне болгон жер, эмне болгон чыр деги эле баардыгы сөз башынан болсун. Саламатсыздарбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Кош келипсиздер. Эми коомчулукта мындай сөздөр болуп атат да, социалдык тармактарда деле баардык жактарда деле чын айтканда сиздерди жаман көрүп атышат. Ачык айтышат. Эмнеге дегенде ушунча жыл эмне кылып жүрдү? Элдер үйлөрүн салып атса, алар эмнеге карап жүрдү? Эми үйлөрдүн баарын салып алгандан кийин эмне үчүн $10,000 талап кылып, эмне үчүн ошо салынып турган үй бүлөлөрдү ымыркайынан бери үйүнөн милициялар аркылуу сүйрөтүп чыгарып жатат деп жатышат. Буга себеп. Урматтуу сөздөн баштайлы, адвокат. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Ушул 7 үйдү талкалоо эмес, түрү боюнча соттун чечими негизинде түрү боюнча бүт башынан аягына чейин маалымат берип кеткенге уруксат бериңиз. Бул жердин тарыхына кайрылсаңыз, башынан эме болду? Тарыхына айтып кеткенде, бул 2 доля болот. 1492, 1491 жер тилкеси. 15-жылы ушул 2 жер тилке Насипов Иса деген балага тиешелүү болгон. Мынакей Иса. Анан бул жерин алдырып коюп, бизге кайрылган Молдобаева жанында отурган Тамарага. Тагыраагы жерин Чынара Осмоналиева деген алдырганбыз беле? Асты жагын Чынара Осмоналиева алдырган, үстү жагын Бекболовдор алып койгон. Ушунда бул Иса деген Иса аттуу бала
ноль болгон да, жери жок калган. Бирок жери Исаныкы болчу. Исаныкы болгон. Анан бул Насиповна деген досуна жазып койгон, бирок өзү владелец деп эсептелет да, собственник. Эми 15 жыл ошентип алдырып коюп атып, 16-жылы уже жаңы жагдай менен уже жаңы иштеп баштайбыз дагы бизге кайрылган. Жардам бериңиз дегенден Юридикалык жактан. Юридикалык түрдөн соттон утуп бериңиз деп, соттун чечимдерине чыгарып берсеңер, мен макул менен 6 участок берем деп договор түзгөнбүз. Ошондо сиздер Чынара айым менен ошо Мыйзам талаасында бет келишип андан жерге алып бермексиңер. Соттошуп, обратно регресс кылып алып бермекпиз. Мына договор өзү Иса деген аттуу кол койгон 6 участокка. Андан соң китеби мына бирөөбүз 1492-ге. Жанындагы жер тилке узун капталындагы күн батыш тарабында. Ошол Молдобаевга тиешелүү тоже китеби бар. 0,82 доля га. Бул дагы 0,82 га. Эми бул 0,82 ганын ичинен Исага тиешелүү 6 участокты, 6 жер тилкесин договор менен иштеп бергенге берип атат. Акы катарыбы? Акы катары. 6 жер тилкесин. 6 жер тилкесин. Бул жака бүт күч кетет. Ошол кезде мисалы бир участок канча акча аласыз? Бир 3000 4000 болчу да. 3000 4000 орто эсепте. И калган 8 участокты алмашып атат Молдобаев Тамара менен капталындагы жер тилкеге, жолго. Потому что мурда алынган жерлер Бакиев мезгилинен бери танысыматы болот. Ошондо сиздер ошол Иса деген мырзага канча участокты алып бермексиздер? 31 полностью алып бермекпиз да. Полностью алып берип, эми үстү жагын уже бул келишим келип атат Молдобаев менен. 8 участокты алмашып атат жолдун ордуна. Бул ушундай жертвовать этип атат да могул полосаны. 6 участок, 6 жер тилке эмгек катары берип атат. 24 000 доллар экен да болжолдун. Болжолдон ушундай болуп калат. Эми асты жагын китеп алып колуна тапшырып атам мен. Анын үчүн аз дагы төмөндө айтып кетем. Анан 16 жыл биз иштеп баштап, мына бүгүн 22 жылга чейин ишо иш толук бүтө элек. Эми договор түзгөндөн кийин, келишим түзгөндөн кийин биз бара баштадык ошол жер тилкеге. Барганда, мындай сүрөттөр көп. Кышында барып аттык. Мындай кышында, жайында барып аттык. Мына кийимдер илинип турат, белгиси. Мына кар көрүнүп турат. Кышында, күздө. Барганыбыз максатыбыз бул жер ошол элдер салып баштаган. Башка жактан доверие салып туруп, Молдобаеванын жана Исанын жерине үйлөр салып атат. Биз күрөшүп баштадык. Үйлөр салына элек, поле болуп турат, жайыт болуп турат. Ошондо айтылып атат. Салбагыла бул уже соттошуу жер десек, тоготпой, баш ийбей. Ошол жердеги азыркы талашып аткан, ыйлап жаткан адамдарга эскертүү берилбеген. Эскертүү, ошол 16-17 жылы баардык эскертүү берилген. Эскертүү берилгенде ошондо дагы уже тоготпой, сеники туура эмес, башканыкы туура деп, Мосмон Алиеваныкы деп айтышкандагы, сеникин калп болуш керек деп ишенбей үй салып алышкан. Кирпичтен, ылайдан жасап келишти. Бул эми Чынара Осмоналиева боюнча ошондо ошол эле Иса мырза кечээ эле социалдык тармактарга YouTube порталында өзүнүн бир видео кайруусун жолдоптур. Видео кайруусун жолдогондо ал жерде сиздин да фамилияңыз аталып, ал жерде Чынара айымдын да фамилиясы аталып атат. Чынара айым менен кантип иши болгону дагы жанагыдай эле сиз менен эмне болуп иш алып барып калганы дагы бар. Өзү айтып берип атат да. Тамара жанагы Чынара 40 участокты, 41 участокты сатып жүрүп атпайбы? 4000 доллардан ар кимге. Ошол сатып жүрүп аткан участоктарды кайра мен алып берем сага. Ошол үйлөрдү салып аткан үйлөрдүн баарын чыгартып берем деп туруп, ошонун ордуна мага 7 участок бересиң деп туруп договор кылат бул жак мененчи. Туурабы? 6 участок. 6 участок, мына 6 участок бересиң деп бул жак менен договор кылат. Мына ошентип Тамара бул жерде ушинтип аралашып калып атат. Азыркы убакытта 7 үйдү талашып атпайбы? 10 000 доллардан бергиле 70 000 доллар деп. Эми мындай айтканда жанагы отурган 40 үйдө деле күнөө жок. Анын баардыгын ушулга эмеге ушундай эмеге тыккан. Жанагы 31 участокты тигиз Чынара сатып атат, 7 участокты бул Тамара сатып атат. Булардын түздөн түз адамдын тагдырын талкалаган бул чоң кылмыш.
ушундай кылмышка түрткөн да. А бул жакты жери бар адамды көчөдө калтырган. Анан сиздердин ушу Чынар айым менен дагы бир байланышы буга чейин эле болгон деп жатат. Чынбы андай? Чынар айым менен алар ушу ичара сүйлөшүп алып мени алдап кетти деп эле айтат бир сөз менен. Алдап кетсе анда обосновать этип берсин документ, юридикалык документ менен. А бизде кандай смысл алдаганы? Бизде андай жок, экөөбүз мына Кудайдын жолунда жүргөнбүз, эми аны баардыгы Кудайдын жолунда жүрөбүз дейт. Бизде андай жок. Биз уже честно иштегенбиз. Конечно, бизде уже YouTube'дан жамандап атат, мошенник, калпычы жерлерди алып койду деп. На самом деле биз чисто документтин түрүндө иштеп атабыз да. Жер маселе боюнча биз эч кандай Чынар Осмоналиевна байланыш жок. Жер маселе боюнча эч кандай байланыш. Жеке жашоо аз деле жок. А бул Тамара Молдобаевадан камалып чыккан аял экен булчу. Анан ортодо менин пустой жеримди бирөөсү 35 участогын сатыптыр. 35 участокты Чынар Осмоналиева саткан. 6 участокты Тамара Молдобаева саткан. Бул экөө урушуп кеткен да, ананчы. Урушуп кеткен дагы экөө достор. Биринин баласы бирине өкүл бала даже ушунчалык мамилелери жакшы булардынчы. Анан өкөлөп эми мени ушунчалык алдашты да, мисалы. Мен жеримди сатып, анан үйлөрдө отургузуп койсок, бул бала жерге келбейт экен депчи. Мисалы мен эми адамдын укугу корголот деп мындай документ менен үйдө отурабыз да бизчи. Анан 2014-жылы жай айларында Чынар Осмоналиева деген чалат. Мага бир аял чалат. Талага чакырат, бул жер сеники турбайбы, сатасыңбы дейт. Анан мен ойлодум, эгер сатып берсемби жөн эле жатат депчи. Бардым мен. Жайдын күнү барсам, ал күйөөсү менен күтүп туруптур. Мен жеримде. Анан таныштык. Мен Чынара деген болом, бул жер меники деп мен жанымдагы үйлөрдү көрсөттү. Анан сенин жериң бош эле турат, ушуну сатсаң алайын дедигиле деди. Анан баасын сурадым, мен баасын айттым. Баасын айткандан кийин, жакшы экен, биз акча чогултуп көрөлү. Биз буюрса алабыз сен жериңи деди дагы, китебин көрсөк болобу деди. Анан мен китебин көрсөттүм. Китебин мындай көрсөтсөм, колун алды, ичин ачып, карап, текшерип, анан блокнотун машинадан алып туруп, ручкасы да даяр экен, сразу эле ичиндеги коддорду толугу менен жазып алды. Жазып алып туруп, мен госрегистрден ареста барбы, жокпу, ушуну текшертем дагы, текшертип туруп эле андан кийин буюрса оформление кылабыз деди. А мен китепти кайра колунан алдым, мен кеттим. Булар бир жуманын ичинде чалабыз деп кетишкен да. Анан ошол боюнча чалышпады буларчы. Көрсө, бул документти карматпаш керек экен. Мындай профессионал аферисттерге документти карматпагыла, кыргыз элиме мен кайрылып кетем. Себеби бул ичиндеги данныйларды жазып алып туруп, архивге барып туруп эле, бунун эң биринчи бир 20 жыл мурунку ээсин таап туруп эле, мен саткан эмесмин. Өзүлөрү эле доверенность алып алган деп туруп эле, жалган жала менен бул китептерди аннулировать этип кое алатырганын билет экен бул аферисттерчи. Үйдүн азыркы ыйлап жүргөн ээлери, ыйлап жүргөн азыркы. Ошол малдачы мен барып китебим менен барсам, мен укпайт элем. Такыр укпайт элем китепти, себеби Чынаранын обработкасынан өткөн адамдар китепти карабайт да, мындай, мына мен китебим карап койгула. Эртең күйөсүңөр эртең. Эртең үйүңөр сүрүлөт. Эртең жерди менен кайра сатып аласыңар. Десең, мындай эле мыйыгынан күлүп туруп, документин карабайт да, ачып туруп мынтип көргүлө десең да карабайт да. Ошондой кылып обработка кылып койгон, аларды мен түшүнбөйм. Эмне мен обработка кылгам, бул Чынар Осмоналиева ушундай магиясы бар. Жеке жашоодун боюнча тоже мамиле жок. Өкүл балдары андай мындай дегенде бир сөздөрдү айтып жатат. Канчалык деңгээлде сыныкка кошот деп тактоо иретинде. Мен тактоо иретинде айтып коеюн кыскараак. Мындайда сиздерге мен жакшылап түшүндүрүп берейин. Бул Осмоналиева Чынара деген мен көп жыл мурун мындай таанычмын да, мен көп жолу жардам бергем. Даже бирдемке болуп кырсыктап калганда дагы мага ушундай кылып бер дегенде, эми алардын атын деле айтып койбойбун, айтпай эле коеюн. Ошолордон да бирга ортого сүйлөшүп алып берип, мен көп аябагандай жардам бергем. Бул ошону көрүп туруп, буга элдер жакшы көрөт экен, ишенет экен дегенсип, анан мага бул жерлерди алганда, бул Танаев, мен, Чынара өзүбүз тең эле чогуу эле сүйлөшкөнбүз, себеби 13-14-жылдары эчтеке деле ал жакта жок болчу. Хорошо, анда меники 9-70 дагы ширин асачы. Мага жол кылып бересиңер, анда экөөңөр тең анда ушундай деп эле мен кетип калгам полностью. Көп деле неме кылган эмесмин булар менен. Чынара менен байланышып калган себебим ошентип ал балама өкүл апа болуп
да жакшы каттап ушинтип калды да. Анан ар бир эле элдин ичин баягы биле бербейт экенсиң да, мейли деп мен дагы ошо балама өкүл бала коюп азыр аябагандай өкүнөм ошол өкүл бала койгон себеби мен азыр эми келиндерим, балдарым астында дагы ушундай возрастте уялам да, ошондой анан мондай исаап мен жанымда, жеримдин жанында ушундай адамдар болуп калганына мен эми өкүнөм. Ал эми Кудайдын баягы сыноосу, бул сыноодон да чыгып кетермин. Эми бул кыскача ушул, азыр мен катташпайм да, катташпай турсун, ошол 6 жыл болду мен таптакыр сүйлөшпейм, звонить этишпейм дагы, себеби мындай адамдар менен мындай болду да, кереги деле жок. Эми жанагы жети үй бүлөнүн менен сүйлөшүү жолдору мүмкүн кандай болот? Алар тырылып атат. Биз Чынар Осмоналиева дегенде мынакей могул документтерге таяган менен алганбыз, муну менен алганбыз, мынча мындай кылганбыз. Өзүбүз араң жүргөндө эми баягы тиги муштаганга каккан болуп атат деп алар ыйлап атат. Сиздер бул тараптан айтып атасыздар. Эми кандай кылабыз эми? Бизде болуп атат. Урматтуу элим, ушул доляда ошо 7 киши үйлөр түрү боюнча айтылганда да булар сотко чакырганда сотко барбай, тоготпой жүрүшкөн. Бирок 2-3 жолу келгенден кийин тем не менее текшерип коелу деп адвокаттар жөнөткөн. Адвокаттар барып уже айтылган, что бул жер действительно уже Молдобаеваныкы болуп чыгып атат, силерге тиешеси жок экен деп. Анан жер комиссия назначать этилген, сот териштирүү мезгилинде госоргандарды чыккан, госэкология, госархитектура, госрегистр, госадминистрация, сокулук сарайы и так далее. Ошолар менен чыгып далилденип, что Осмоналиевага тиешеси ушулардын доверительствосунан мен алган, ишеним кат менен алгандары туура эмес экен. Азыр Молдобаеваныкы китебинин негизинде туура экен деп туруп далилденип берген, ошонун негизинде адилеттүү сот чечим чыгып атат. А муну Бекзат аттуу мырза документти ишти билбей, билип билбей, Бекзат блогер экен. Билип билбей эле баардыгын мошенник деп билбейм, аны өзүнүн отдельный кызыкчылыгы болсо керек. Ошентип, наоборот, Молдобаеваны мошенник деп элди үгүттөгөн. Анда уже конституционный стройду бузган болуп, мен барабар да. Анда биз бул блогердин үстүнө бул жака арыз жазган. Целый ГКМБга жазылган, президентке жазылган. Анда если отдельный блогерлер ушинтип элди буза берсе, конституционный стройду буза берсе, анда биз каяка барабыз? Анда биз законду архивке эле сактап коюш керек болуп атат да. Адилеттүү чечим чыгып, булар эптеп убакытты чоюш үчүн обжаловать этип жүрдү. Верховныйга чейин барып, одинаково уже чечим чыккан, адилеттүү чечим чыгып, Молдобаеваныкы болуп чыккан. Ошонун негизинде уже аткаруу барагы менен аткаруу болот. Анын арадан аткаруу барагы башталганда, аткаруу иши өндүрүшүндө буларга сунуш берилген, предложение чыгып кеткиле, бул бирөөнүн жери экен деп, штраф салынган, иш козголгон. Иш козголуп уже 30 000, 40 000 сомдон уже жазага тартылышкан. Ошондо дагы уже тоготпой, уже соттун чечимин аткарбаганга аракет кылып атат. Снос үйлөрдү түртүрүүгө барганда ар кандай курал жарак менен, таяктар менен, таштар менен тоскоолдук көргөзүп атат. Естественно, кээ адамдарга вот сайт отпайсызбы, булар тоскоолдук кылып жатат депчи. Анан бирок булардын дагы чына карапайым элдер, булардын арасында бир дагы юристи жок, бир дагы мындай жөнөкөй экени баары көрүнүп турат. Үйлөрүнөн да көрүнүп турат да жөнөкөй үй экен. Эми ушундай мындай айтканда боткону чалган Чынар айым болуп атабы? Ошондой жерди, сиздин жерди, менин жерим деп аларга сатып ийип, алар анын ишенимине кирип үйлөрдү сатып алып атпайбы? Бул эми баягы сатып алуучуларда күнөө жок да чынында, туурабы? Кандай дейсиздер? Былтыр буларга иш козголгондо только булар ошондо только соизволили Чынар Осмоналиеванын үстүнө арыз жазганга. Ошондо иш сотко жетет былтыр 21-жылы. Сотко жеткенде Чынар Осмоналиева буларга мынтип жооп бериптир. Мен силерге келесолорго ошол жерден бердим беле. Мен башка жактан жазып бербедим беле доверенность. Эмнеге силер Молдобаевдин жерине барып алдыңар деп жооп берип коюптур. Вот вам ответ. Еще мен да бир айта кетейин. Мен ошо айтып атпайсыңарбы? Булар деле билген полностью. Себеби эчтеке салына элек да атайын ушу тастыкталган нерсе болуп атпайбы? Мону дагы көрүп койсоңуздар, мынакей ушул. Ошондо билип туруп басып аткан. Билип туруп эле. Жок, ошо Чынара коту мейли өзүнүн ошо 164-төн жазып атат, же 91-ден жазып атат. Бирок мен жакка барып отургузбай атпайбы? Себеби дегенде булар текшерип барса, булардыкы действительно Чынар аркылуу чыгып атат да, именно бул код эмес меники, чыгып атат. Муну Чынар аркылуу бар турбайбы? Анда жок, сен келбегиң, сеники берде вообще
фальшивый, эч кандай сиздики эмес деп монтип. Анан эгер ошондой эле чындык болсо, мына кол алышып атабыз. Айтып атат, эгер чындык сиз ошондой утуп алсаңыз, анда документиңиз менен келиңиз. Мен мынакей эркекчи эле, мен ушул жерден чыгып кетем деп. Бирок мен суранып атам. Силер ошондо дагы жанагы буту орукчал бир эжеке бар экен, мен ошону айтып атам. Показаниясында да бар, сейилбүнүнчү. Хорошо, силер просто булар эптеп эле давность кылганга Чынар Осмоналиева ошого үгүттөп баягы улам обжаловать этип коюп атат. Силер акчаңарды алгыла да өзүңөр эле сактап коюп койгула. Мага да бербегиле, Осмоналиевага да бербегиле. Өзүңөр деле турсунчу, ошол акчадан да күйүп каласыңар деп мен безилдеп келип айтып атканда өздөрү показания берип атат. Ошол показаниялар да бар, өздөрү тастыктап берип аткан. Мындай түшүндүрүп берип